Assalamu alaikum туугандар. Негизи эле бул общий таксилерге кайрылуу да. Таксилер, такси жамаатына парктар болобу, башкалар болобу, общий эле кайрылуу да. Себептегенде Индустардагы, Пакистандарда уже такси чыга башташыптыр дейт да. Ошонун мен бир себебин айта кетейин. Мисалы, Индустарда 1,5 миллиардта калкычы уже Кытайлардан да ашкан, азыр биринчи орунда Индустар турат да. Анан Пакистандарда деле 250 миллиард, 250 миллион эмеси бар да, эличи. Анан бул мен эмне айтайын деген. Мисалы, ошол эле өтө эле кымбат Дубай болсун, ошол жактарда деле балдар тартып атышпайбы, Аскар авто дегендерчи, Медер авто дегендер 500-600 долларга ошол бизнес классында эле, ошол берки комфорт классында эле кандай болсо деле такси кетишет экен да. Ошо 500-600 доллар алыпчы, ремонтто иштегенде эле башкасы делечи. Анан 100 доллар жатаканасына берет экен, 100 доллар жеген ичкени берет экен, анын калганын ошентип эметишет экен да. А бизде деле эң эле слабый дегенде таксилерибиз 600 доллар, орточо 1000 доллар ушундай таап атышпайбы? Мен бул мен не дейин деген. Мен ошолорду мисалы биздин энди өзүнүн такси паркы бар, башка деле такси парктар бар. Ошолорго бир мындай конкретный кайрылуу десем деле болот да. Ошолор келгенде эми каттабай койгон негизи ушундай каттабай эле койбойлу деген бир эме да. Себептегенде бүт баары эле бүгүн 100 болсун, эртең 200 болсун, эртең 300 болсун, ошентип эле эртең 1000 болгондо уже өзүнүн немелерибизге мындай жумуш калбай калат да, комиссияны таап эч нерсе калбай калат. Алар келип иштей берет да. Ошон үчүн туугандар, бул нерсени башынан кармашыбыз керек да. Эртең 100, 200, 300, 400, 500, 1000 болуп кеткенде уже булар иштебей деп айта албай каласың да. Ошондуктан азыр башынан эле каттабай эле ушундай кылганыбыз жакшы. Азыр уже көп эле калышты, жолдо постоянно эле көрүп атабыз. Уже доставкаларды алып эле коюшту да. Ошол туугандар. Анан таксопарк боюнча туугандар биз скидка кылып атабыз, акция кылып. 1-декабрга чейин 1% менен катып атабыз. 1-декабрдан баштап 2,5% менен иштей бересиздер. До конца 2,5% боюнча кете берет. 100 сом баланс алып беребиз. Номерлер профилде турат, ошол жака кайрылып WhatsApp'тан жазып чалып эметсеңер болот. Туугандар, кайрылабыз, кошулабыз. Анан ошондой бергеликте ушул видеону мындай таратып көп адамдар көрсүн да, ошо түшүнсүн эмне себептен коэффициент жок болуп атат башкалар. Ошол такси көбөйгөн себебинен ушундай болуп атат. Анан мен 1-2 күндө видео чыгарам. Ошол жерде да кантип коэффициентти көтөрөбүз. Линиядан чыккандан башка бир жолдор да бар да. Ошол жолдоруна айтып, общий таксилер биргеликте уюшуп турган болсок, буюрса жумуш жакшы эле болот.